Себенisi kızım kotleta, samsa, piroktordu jasap, haladesтерди жасап, Ош базарына Жубай мешіті барып, өпкө карындарды, ишейлерді алып барып, келіп, баарыны бышырып, сонун тамақтарды жасап, мен балалық кезім істеп кеттім. Раматлық аженем ушундай эле. Анан бүгүн бүт балдарыма майрам кылып, суши алып келип, 5 пакет суши, 5 контейнер. Ошондой кылып кызым азыр узатып атам мен. Анан келип жарк этип кайра кетип атат. Жарк этип дегендин дагы бир мааниси, мен үйдө дайыма экономия кылыш үчүн, үнөмдөө үчүн жана ак лампочкалар, сүт лампочкаларды коем мен. 15 10 ваттыктарды. Кызым ичи ага чыкпай, Оштун атайын 5 чоң 30 ваттык лампочка алып келиптир. Кухняны жарк этип жакыратып койду. Туалет ванныйга чейин балдардын канасына келтирип, бүт баарына коюп чыкты. Ошентип келип, жарк этип кайра кетип атат кызым. Сапалары бейхатар болсун. Мен өзүм батам бердим. Ушу кыздарыма ыраазымын. Эми балдар тентек болот экен да. Бул кызыма, анан чет өлкөдө жүргөн Тахмина кызыма экөөнү да ыраазымын. Ошон үчүн кыздар бар болсо силер бактылуусуңар. Кыздар бар үй бактылуу үй адам болот. Бактылуу ата-энелер болот. Ошон үчүн баарыңарга каалайм бактылуу болгула. Кыздарыңар ушундай силерди сүйүндүрүп жүрсүн.